Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан аял затына кыскача насаат. Имам Али ибн Абу Талиб радияллаху анху айтат. Бир күнү пайгамбарыбызга бир аял келип мындай деп айтты. Мен бир адамга күйөөгө чыкканда турам. Ушуга кандай карайсыз деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылмаюу менен жооп берди. Аялдын алдында эркектин акысы өтө көп. Аткара аласыңбы деди. Эркектин кандай акысы бар деди аял. Эгер сен аны тарынтсаң, Аллага каршы чыккан болосуң. Жана сенин намазың кабыл болбойт деди. Дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Эгер аял күйөөсүнүн уруксатсыз жок көчөгө чыкса, анда ар бир кадамы күнөөлүү болуп саналат. Дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Эгер күйөөсүнө жаман сөз айтса, анда кыямат күнү тили менен асылат деди. Дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Эгер аялында байлык болуп туруп, күйөөсүнө жардам бербесе, анда акыретте жүзү кара болот деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Эгер күйөөсүнүн байлыгынан, малынан уурдап, башка бирөөгө берсе, жана ал үчүн кечирим сурабаса, анда Аллах анын садакасын жана зекетин кабыл кылбайт деди. Дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Кайсыл бир аял күйөөсүн урушса, же каргыш сөз сүйлөсө, анда тозокто тили менен асылган болот. Жана музыка бар жерге барса, же ошол жерге акча берсе, анда сооптор күйүп кетет. Ал эми андагы кийимдер ага мындай деп айтышат. Берекелүү күндөрү жана күйөөңдүн алдына кийбей, бизде харам жерге кийип жатасың. Мындай аялдарды Аллах тозокто 1000 жыл күйгүзөт деди. Бул нерселердин баарын угуп бүткөн соң, ал аял айтты. О Аллахтын элчиси, буга чейин күйгө чыккан эмес элем, мындан ары да чыкпаймын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Күйөөгө чыксаң канча сооп табарыңды айтып берейинби? Уккунуң анда. Эгер күйөөң сага Аллах сага разы болсун деп айтса, анда бул 60 жыл ибадат кылгандан да жакшыраак. Эгер сен ага бир тамчы суу берсең, 1 жыл орозо кармагандан да жакшыраак. Күйөөң менен ойноп күлүү 60 кулду боштондукка чыгаргандан да жакшыраак. Күйөөңдүн мал дүйнө байлыгын сактап, жана анын туугандарына жакшы мамиле кылсаң, 5 мал намаз окуп, орозо кармап, анда ал нерселер 1000 жолу Меккеге барып, Каабаны айлангандан да жакшыраак деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, уссалату вассаламу аля расулилlah. Мен Мирзаев Аскаралы, Кадамжай район баш имам хатиби. Аллах таалам бүгүн насип кылып, президентибиз биздин элибизге ушундай бир өтө бир жакшы ооз ачар уюштуруп, элди чакырып, бардыгыбызды башыбызды бириктирип турат. Биздин айтарыбыз Аллах табарака ва таала ушул бүгүнгү элди бириктиришке себеп болгон ушундай башчыларыбыздын өмүрлөрүгө, рызкыларга береке берсин. Иштерине Аллах таала ийгиликтүү кылсын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Кимде ким орозо туткан адамдардын оозун ачтырып, ифтарлык кылдыра турган болсо, ошол адамдарга орозо туткан адамдын ибадаты, мындайча айтканда канчалык ибадат кылат, шам окуйт, куптан окуйт, андан кийин тарава намазын окуйт, мүмкүн барып тахажжуд окуйт, таспих зикирлерди кылат, ошого канча сооп бериле турган болсо, ооз ачтырган адамга ошондой бир сооптор бар экен. Аллах таалам ошондой соопторду ушул бүгүнгү биздин оозубузду ачтырыбызга себепчи болуп аткан адамдарга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мына өзүңүздөргө белгилүү бүгүн мына Кадамжай районунда Кадамжай районунун тургундары жана Кызылкая шаарынын тургундары биргеликте өзүңүздөргө белгилүү ыйык Рамазан айында Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Сарсеновичтин демилгеси менен иптарлык болуп атат. Бул иптарлыктын максаты элди биримдүүлүккө, ынтымактуулукка чакыруу жана бул орозонун өзүнүн мыйзамдарга негиз ушундай иптарлык жылына болуп турат. Мен Кызылкая шаарынын элинин атынан, өзүмдүн атымдан
президентибизге ыраазычылык билдирем. Бул ар дайым ушундай болуп жүргөн. Кудай буйруса бул жерлерде уланып атат. Биз дагы бүгүн Кызылка шаарынын аксакалдары менен анча-мынча жетекчилер менен биргеликте келип, бүгүн мына ооз ачарга көп болуп турабыз. Ар дайым ушундай жерибизде, мамлекетибизде, ушул райондо, шаарыбызда ынтымактуулук, биримдүүлүк болсун, ар дайым жакшылык болсун. Мен Кызылка шаарынын мэри Топчубай Өрүнкбай Асанович. Аузубиллахиминашайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу калай эл журтум. Ана бүгүн ушул Алланын берген парыз күндөрдөн ороз айттар башы президентибиз баш болуп эл журтка чай берип жатат. Ана ошо ел башкарган акимияттар, ана ошо кызмат кылган адамдар барга ымандуу сабырлык болсун, эл журтка бепилдик болсун. Быйыл адептүүлүктү, ымандуулуктун жылы экен. Алла колдосун, тилегениз чоң болсун, арыз ачык токсу болсун. Мына сизлерге күч кубат сезин. Ел журтка да бепилдик болсун, кызмат кылгандар өмүр узун болсун. Бардыгыбызга тынчтыкты Алла берсин. Тилегениз чоң болсун. Рахмат сиздерге. Атым мен Чабадан келдим, Закир Урысбай. Бүгін Улуу Ороза айынын күндөрүндө жылына берилүүчү урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршанович Атамбаев тарабынан Кызылкая шаарынын жана Кадамжай районунун аксакал аталарыбызга, энелерибизге жана мезгилинде районубузга, ушу мамлекетибизге, негизи элге кызмат кылган инсандарга ифтар аземине берилип келчү. Мына быйыл дагы ошол традицияны улай президентибиз Алмазбек Шаршанович Атамбаев тарабынан Кызылкая шаарынын жана Кадамжай шаарынын эмгек ардагерлерине, аксакалдарына атайын уюштурулуп, мына ифтар уюштурулуп атат. Мен ушул учурдан пайдаланып Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын жалпы жамааттын атынан, Кадамжай элинин атынан жана жеке өзүмдүн атынан ошо жалпы эли журтубузду орозо айы менен чын жүрөктөн куттуктап, ошо орозо туткан биздин агайын туугандарыбыздын орозолору кабыл кылсын, эмне тилек максаттары болсо ошо тилек максаттарына жеткизгенге Кудай Таала күч кубат бере берсин. Мына ошондой эле урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршановичтин атына дагы ушул районубуздун элинин атынан, жеке өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдиремин. Sizlerge kavga edip, var bolunuzlar, aman bolunuzlar. 22 yılki Ramazan ayında şu жерде жол çıkandı, Allah nasip kılsın dep, sizlerdi kutluqlardan ben amaçla seni kutluqlardan kutlu olsun, var bolunuzlar, aman bolunuzlar. Şanlıurfa Kırımsatariş, anda bir serkeyki kutluqlu jana kavmu tilek айтуу үчүн сөз биздин агабыз Абдышкүр агабызга берсин. 2010 жылдан бери Алмазбек президент болгондон бери ар жылдары келип, ушу башка облустарда дагы кыргыз мамлекетинин жерде өзү өзү ифтарды кылып, ар бирибиздин элге орозодо кабыл деп өзүбүздүн көрдүк. Мына бүгүн Tamaqsın ben görüşüp koyayım.